Allah subhanahu wa ta'ala siz menen bizdi bul dünyaga wagtylуу jaratkan. Bir gün gelet, bul jaşoodon koştaşabыз. Oşol gündü unutmaşыбыз керек. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde özünün sözünde kayra eskertip, A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Kullu nefsin zâiqatul maut. Her bir canesi ölüm damın tatat dep aytkan. Kullu nefsin zâiqatul maut. Thumma ileyna turja'un. Bizge kaytıp gelesiңер. Her bir canesi ölüm damın tatat. Bizge kaytıp gelesiңер. Kullu nefsin zâiqatul maut ve neblukum bişşerri vel hayri fitneh ve ileyna turja'un. Her bir canesi ölüm damın tatat. Biz sizlerde ölgөнгө чейин жакшылык жамандык берип сынайбыз. Келе турган жайыңар биздин алдыбыз. Kullu nefsin zâiqatul maut. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Har biriңер ölümdün damın tatasыңар. Силердин кылган жакшы амалларыңардын согу толук берилет, эселеп көбөйтүлүп. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kim tozokton kutulup beyişke girse, mana oşol adam baktılуу boldu, ийгиликтүү boldu, kalgandары baktısız bolup kalat deydi. Allah saktasın baktısız bolup kaludan. Эми адам баласы өлөрүн билет, бирок унутуп коёт. Адам баласы кайдагер, бекапар, капилетте калып кетет. Allah Taala kayra ölөсүңөр dese dagы insan өлбөчүдөй жашай берет, туурабы? Адам баласы өлгүсү келбейт, картайса дагычы. Дүйнөгө болгон сүйүү, өмүргө болгон махаббат эч качан картайбайт, адам картайса дагы деген. Пайгамбар алейхиссалам Uzkuru zikra hazimel lezzat. Rahattарды, жыргалчылыктарды үзө турган өлүмдү эстегиле деп айткан. Бирок ошого карабай, алдыбыздан келе жаткан өлүмдү сиз менен биз унутуп коебуз. Канчалык кабат үйлөрдү курсаң дагы, мунараларды жасасаң дагы, бирок өлүм сага жетип барат дейт. Өлөт экенбиз бир күнү. Бул жаман кабар эмес, ал көчүү, бир жашоодон экинчи жашоого көчүү. Ал мауту тухфатул муъмин. Момунга бул өлүм белек гана дейт. Белек болбосо сиз менен бизге өлүм. Анда пайгамбар алейхиссалам антип айтпайт эле. Өлбөсөң сен кантип Аллага жетесиң? Кантип кабырдын бакчасында рахат аласың? Кантип Каусар суусун ичесиң? Кантип рахат аласың? Кантип бейишке киресиң? Кантип пайгамбарлар менен жолугасың? Өлүм болгон үчүн жолугасың да. Демек сиз менен бизди бул жашоодон акыреттен тосуп турган бул өлүм. Эми биз эч кимибиз өлгүбүз келбейт. Кээ бир адамдар айтат, мен өлгөнгө даярмын, мен өлө берейин дейт. Бирок тилинин учунан айтат, эч ким өлгөнгө даяр эмес азырчы. Өлүмдүн бизге акыйкаты келе элек. Өлүмдү көп эстегиле силер жүрөгүңөр таза болот деген пайгамбар алейхиссалам. Ал унчукпайт. Бирок насаат кылат дейт. Канча адамдар бар эле арабызда. 50 жыл мурда канчалаган адамдар бар эле. Өткөн жылы канча адамдар бар эле. Насаат экен, бирок андан насаат алган адамдар өтө аз экен. Эмне үчүн? Өлүм тууралуу көп айтпагандан. Өлүмдүн коркунучу жүрөккө келе элек. Биз өлүмдү эстейбиз, эми бир күн өлөбүз да, тилдин учу ал. Субханалла, өлүм келет. Жүрөктүн сырты менен биз Алланы эстеп жатабыз да. Эми жүрөккө зикирдин, өлүмдүн зикиринин, өлүмдү эстөөнүн акыйкаты качан келет? Диндеги улуу алымдарыбыз айтат, алтындан кымбат сөздөрүн берекелүү Аллах Таала кабырларын нур менен толтурган болсун. Мына ошолордун бир канчасынын бизге айткан насааттарын айтып өтөлү. Өлүм бул сөзсүз түрдө келет дейт. Бирок ал өлүм оңой эмес. Бул дүйнө жашоосунун эң чоң кыйынчылыгы дейт. Андай кыйынчылык жок дейт. Ага тең келе турган бул дүйнөдө эч кандай кыйынчылык болбойт дейт. Ошого карабастан өлүм оор болсо дагы, ачуу болсо дагы, ушунчалык жанды сыздата турган өлүм сиз менен бизге коркунучтуу болсо дагы көп адамдар өлүмгө даярдык кылбайт. Өлгөнгө эч качан бир кызыгуу пайда кылбайт дейт. Өлгүсү келбегендей адам баласы бул жашоодо жашай берет. Эмне үчүн десе,
Себеbi adamlar ölümdü az esteydi. Eğer adam balası ölümdü estebese, adam balası hiç kaçan ahiretke dayardan albaydı. Alımdan aytkan eken, ölümdü kança jolu esteyin degende günüge 70 jolu ölümdü este deydi da. Günüge kança jolu? Biz 2 joluyla estesekçi, ertemenen taң atpay, geçinde, kechqurun. 2 joluyla estep koysakçı. 1 joluyla estep koysakçı, men ölöm bir günü, meni juyut biri, kepin deyt, kurt kumuskaga jem bolon, surak bolot, kelечегимде оор күндөр турат, алыста ойлогонуң менен, ал өтө жакын, 50 000 жыл чөктүз эле олтуруш оңой эмес, суракты күтүп. Кыямат күнү эми өтө оор, өтө ачуу. Эми ошол күндү сиз менен биз көп эстебесек унутуп коет экенбиз да. Омен yazkurhu laysa yazkurhu bi qalbin farigin. Kimдер өлүмдү эстеп жаткан болсо дейт, алар жүрөктү бошотуп, бүт нерседен жүрөгүн тазалап туруп, өлүмдү эстеген жок дейт. Bal bi qalbin mashghulin bi shahvati dunya. Жүрөктө де дүйнөнүн каалоолору, дүйнөнүн жыргалчылыктары ээлеп алган дейт жүрөктөрдүчү. Өлүмдү эстеп атат. Тили менен, теспе менен, жүрөгү менен эстеп атам дейт. Бирок жүрөк бош эмес, жүрөк дүйнө деп турат. Дагы жашайын, дагы кылайын, жаназага барса дагы, бирок өлүмдү көз алдына адамдар элестете албай жатат. Өлүмгө даярдык кылууга адамдар даярданбай жатат. Фатталиqu fihi, эмне кылабыз десе, алымдар айтат. An yafrugal abdu qalbahu an kulli shay'in illa an zikril maut alladhi bayna yadayhi. Алдыңыздан келе жаткан өлүмдү күтүп, ошол өлүмдү эстеп, башка бүт нерселерди унутуп туруп, анан өлүмдү эстесең, ошондо сенин жүрөгүңө акыйкаты келет дейт ананчы. Ошондо сенин жүрөгүң ойгонот дейт. Мисалы, бир адам сапарга чыкты, чөлгө. Коркунучтуу чөл, Африка деп коелу, мисалы. Амазонка мисалы. Өтө коркунучтуу, жылан, чаян, ажыдарлар бар, крокодилдер бар. Эми ошол өтө коркунучтуу талага, чөлгө, же болбосо океандын үстүнө, Тынч океандын үстүндө наркы бетке өтүшүңүз керек мисалы. Эми сиз кандай даярданасыз агачы? Кандай даярданасыз? Мына өлүмгө дагы сен ошондой даярдансаң анда башкача болот дейт андачы. Анда сен максатыңа жетесиң, өлүмдү эстеп сенин жүрөгүң тазарат, өлүмдү эстеп сен күнөөдөн тыйыласың, сооп иштерге берилесиң дейт. Файда башара зикрул маут фи қалбихи фаюшику ан юсира фихи. Качан сиз жүрөктөн эстесеңиз, жанагы океанга, деңиздин үстүнө же өтө бир коркунучтуу сапарга сиз даярдангандай отуруп алып өлүмгө даярдансаңыз, оюңуз менен бүт бардык кыялдарыңыздын баарын таштап туруп, ошондо жүрөгүңүз таасирленет дейт. Ошол учурда сиз кубанбай каласыз. Каткырып күлбөй каласыз дейт. Ошол учурда дүйнө келсе сүймөй каласыз. Охо, алхамдулилlah, машалла, сонун болду, деп дүйнөңүз көбөйсө, дүйнө алдыңызга келсе, төшөлсө, сизге кызыгы жок болуп калат дейт, рахаты жок болуп калат дейт. وأنجع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه. Адам баласы ушул өзүнүн айланасындагы достору өтүп кеткен болсо, досторун ой жүгүртүпчү. Буга чейин канча достор өтүп кетти, чоро жолдоштору, айылда канча адамдар өтүп кетип атат, жап-жаш балдар төрөлүп эле. Мына ошентип адам баласы өзүнүн жакындарын, айлана чөйрөндөгү адамдарды эстей турган болсо дейт, алар кандай өлдү, топурактын астында кандай жатат аларчы. Жана алардын ошол кабырдагы жайын, алардын кабылдагы акыбалдарын эмне болуп атат? Адам баласы тез бузулат да. Тез бузулганда да аябай бузулат. Адам баласынын жыты, адам чыдагыс, жан чыдагыс өтө ачуу болот. Эми элестетиңиз, адам баласы бир 3-4 күндүн ичинде жарылып кеткен болсо, андан кийин күн өткөн сайын, ай өткөн сайын, жыл өткөн сайын анын акыбалы эмне болду? Олтуруп алып ойлонуңуз дейт ошонучу. Алардын дейт, дене мүчөлөрү, тулку бойлору кабырларда дейт жарылып кетти, ширип жок болду дейт. Аялдары жетим калды, жесир калды, балдары жетим калды, жана бүткүл байлыгын, мал дүйнөсүн таштап кетти дейт. Туурабы? Канчалаган байлар бар. Өлгөндө калат бардык байлыктары. Мына ошону айтып жатат. Балдары жетим калды, аялдары жесир калды. Канчалаган мал дүйнөнү топтосо дагы бардыгы артта калды дейт. وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم. Эгерде мешиттерге келип олтурган болсо, жакшы адам болсо, андай болгон күндө деле мешиттеги орду бош калды. Эгер
мешітке келбесе, қайда бір жерде отырғанда, үйінде, сарайында, чогулушта, ел барған жерге барып, ел басқан жерге басып жүргенде, эми ошолордун баардыгы тең жоголду, токтоп калды дейт. Канча жерге изи түшүп турса күнүгө, канча жерде басып турган болсо, изи да токтоп калды дейт. Болду. Изи уланбай калды. Ошону ойлонсоң, fa mahma tazkuru rajulun rajulan wa fasala fi qalbihi haluhu. Ошентип сен ал адамдын бүткүл тулку боюн, денесин, тасаввурун көз алдыңа алып келе турган болсоң дейт. Жана анын кат кырып күлүп жүргөн, жана жашоо деп тиричилик кылайын, эми намаз окуйм, ниет бар, жетишем, иншалла деп туруп дүйнөгө тытынып жүргөн убактыларын, wa ta'ammuluhu lil 'ayshi wal baqa. Жашайын дагы, өлбөйүн дагы жашап алайынчы, бутка туруп алайынчы, 90га чыкканда деле жетишесиң, пенсияга чыкканда деле жетишесиң деген сөздөрүн эстесең дейт жанагы адамдынчы. Wa nisyanahu lil maut wa inkhida'ahu bi mawasatil asbab. Ал адамдын өлүмдү унутуп, өлүмдү эстебей, жана берилген мал дөөлөткө, дүйнөгө алданып, wa rukunuhu ilal quwwa wa shabab. Жаштыгына, күч кубатына таянып жүргөнүн, мен күчтүмүн, мен жашмын деп туруп, жаштыгына, күчтүгүнө таянып жүргөн убактында эстесең, wa mailahu ila dhihik wal lahu. Ойноп, каткырып, күлүп, wa ghaflatahu amma bayna yadayhi min al maut az-zari' wal halak az-sari'. Өтө тез келе турган өлүмдү, өтө ачуу өлүмдү ал инсан унутуп кайдагер калган убактысын эстесең дейт, ошондо сага дейт өлүмдүн акыйкаты келет дейт. Ошондо сен өлүмдү эстеп пайда ала аласың дейт. Кантип карасаң, тытынып жүргөн адам tahaddamat rijlahu wa mafasiluhu. Бүт дене мүчөлөрү ажырап, муундары чачырап кетти дейт. Wa annahu kayfa kana yantiqu. Сүйлөгөндө кандай ооз толтуруп сүйлөйт эле сайрап. Вакат акала дуду лисанаху. Тилдерин курттар жеп атат дейт. Ва кайфа кана ядхак. Кандай күлөт эле. Вакат акала тураб аснанаху. Ошол жалтыраган тиштердин баардыгын курттар жеп жатат, чирип жатат ошолордун баардыгы дейт. Топураганы жеп жатат. Ва кайфа кана юдаббиру ли нафсихи ма ла яхтажу илейхи ла 20 санават синин. Жылдар бою койгон пландарын эстесең дейт да. 10 жылда мындай, 20 жылда мындай деп, жылма-жыл 30 жылдык анын пландарын эстесең дейт. Лам якун байнаху ва байнал маут илля шахрун ва хува гафилун амма юраду бих. Bir ay эле өмүрү калган эле, кыска эле өмүрү калган эле, бирок 20 жылдык, 30 жылдык анын планын эстесең, ошондо сага өлүмдүн акыйкаты келет. Хатта жаул маут фи вактин лам яхтасибу. Күтпөгөн жерден, күтүлбөгөн жерден коксун эле өлүм келип калды. Эчтекеге жетишпей калды да. Эчтекеге. Бир сажда кылганга жетишпей калды. Фан кашафалаху суратул малак ва кара самаху нида имма бил жанна ва имма бин нар. Периште келди дейт, периште көрүндү. Кулагына жар салды дейт. Тозоктуксуң сен. Сен бейиштиксиң деген жар салынды дейт да. Ошол күндү эстеп мага эмне деп айтылат ошол күнү? Бейиштиксиң деп айтылабы, же айтылбай калабы деп ошол күндөрдү эстесең, фаинда залик яндуру фи нафси аннахум мислухум. Ушул сезимдерди олтуруп алып, өзүң ойлонуп, ошондо сен кудум эле ошолорго окшоп каласың дейт да. Өзүңдү өлүктөрдүн катарында, тилиңди курттар жеп аткан, дене мүчөңдү тытып аткан, чирип, ошол кабырдагы акыбалың кудум эле ошолордун акыбалына окшоп калат дейт. Отуруп, ойлонуп тадаббур кыла турган болсоң, ой жүгүтө турган болсоң. Мына сага жүрөккө дейт, акыйкатты алып келүү, өлүмдү эстөө, мына ушул нерсе дейт. Эми алардын акыбети кандай болсо, менин да акыбетим ошондой болот турбайбы? Азыр өлүм келсе, мен деле ошол акыбалга чөп турбаймынбы деп, анан аракет кылып баштайсың дейт. Абу Дарда радиаллаху анху айткан, эгерде сен өлүктү эстесең, паланча адам өтүп кетиптир, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп эстесең, мен дагы өлөм эртең, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп туруп, өзүңдү дагы эсте дейт, өлүп жатканыңдычы. Ибн Масуд радиаллаху анху айтат, бактылуу адам, чыныгы ийгиликтүү адам, башка бир адамдар дүйнөдөн өткөндө карап, мен деле ушинтип өтүп кеткенмин, карачы, бүт Орто Азиянын байлыгын топтоду эле, карачы, бүт дүйнөнүн байлыгын топтоду эле, Намруд, Фираун, жанагы Бухтунасыр, бүткүл дүйнөнүн байлыгын ээледи эле, бирок өлүп кетти, мен деле эртең өлөм деп туруп ошолордон үлгү алган инсан чыныгы бактылуу инсан дейт. Умар бин Абдулазиз рахматуллахи алейхи айтат, силер карабайсыңарбы дейт. Аннакум тажисуна кулла яумин гадиян ау райхан иллахи тад'унаху фи садгин минал ард.
Күнүгө силер дейт адамдарды эртең менен кечинде көмүп атасыңар, кепинде атасыңар, турабы эмеспи? Ар бир айда өлүм болобу, жамандык же болбойбу? Суу кабар келет, болот. Бир күнү биз дагы болобуз. Сүйлөп аткан адам өзү дагы болот. Эми ошону айтып жатат. Омар бин Абдул-Азиз рахматуллахи эртең менен кечинде күнүгө адамдарды кепиндеп жерге жашырып жатасыңар дейт. Топурак, жаздыгы топурак дейт. Жакшы көргөндөрүнөн ажырады. Эч бир дүйнөсү калбады дейт. Ушул ойлор дайыма сизде боло берсе, керек болсочу өзүңө ошол өлүмдү сага жакын болушун, мындай көз алдыңда болушун элестетүүнү кааласаң дейт, кабырларга жатып көр дейт. Жер казып, ошонун ичине жатып, мен бир күнү ушундай жерге жатам десең, таптакыр дүйнөгө мас болуп, дүйнөдөн чыга албай жатсаң, ошондой амалдарды кылып көрсөң сага пайда дейт. Катуу ооруган адамдарды жансыздап өлө албай, кана мени өлтүрүп койгулачы деп кыйкырып, бакырып, түнү менен уктабай сыздап жаткан адамдарды зиярат кылсаң дейт. Южаддиду зикрал маут фил калб. Жүрөгүңө дейт өлүмдүн элесин салат. Хатта яглиба алейхи бихайсу ясиру насба айнейхи. Кудум эле азыр ушу кыйналып аткандай болуп каласың да. Мына ошол учурда адам баласы жакшы амалдарды кылат, күнөөлөрдөн тыйылып, жалган жашоодо алданбайт. Болбосо жүрөктүн сырты менен эле Алланы эстеп, кабырда эстеп койсоң, ал жүрөктүн сыртынан болуп калды дейт. Ал адам баласы аны менен ойгонбойт дейт. Уктап калган жүрөктөрдү ойготуп, ооруп калган жүрөктөрдү дарылап, жана өлүп калган жүрөктөрдү тирилте турган мына ушул сезимдерге отуруп алып биз өлөйлү бир аз убакыткачы. Мына ошол аркылуу сиз менен биздин ахиретке болгон кызыгуубуз пайда болот. Эми качан эле бир нерсеге кызыгып, дүйнөгө бир нерсеге кызыгып калсаң, кооз нерсегечи, анан мен бир күнү өлөм да, bundan ажырайм да эртең эле деп, анан ошол дүйнөгө кызыгууң азаят дейт. Ибн Мути рахматуллахи бир күнү дейт, өзүнүн үйүнө карады, өтө чоң, өтө кооз үй салган эле. Андан соң ыйлап жатат. Шолоктоп ыйлап жатат. Эмнеге ыйлайсыз десе, мына ошол эң жакшы үйлөрдү мына көрүп турам, эң сонун шарттагы условиядагы үйлөрдү көрүп турам. Ушунун баары меники. Кубанайын десем, өлүм мени кубанычтан тосуп турат дейт. Эгерде мен ушул өлүмдү эстебегенимде, акыреттеги акыбалымды эстебегенде мен күлөт элем, мен каткырат элем, мен кубанат элем. Менин кубанычтардын баардыгын тең өлүмдү эстөө даамсыз кылып салды дейт. Демек, бул адамдардын айткан асыл сөздөрү биз үчүн өтө пайдалуу. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз эртеби кечпи баары бир өлөбүз. Өлгөндө бир жакшы өлөйлү, ыймандуу абалда өлөйлү. Өлүмгө даярданайлы, жөн эле зикир кылбай, жүрөктөн зикир кылайлы. Жөн эле өлүмдү эстеп койбой, жүрөктөн өлүмдү эстейли. Өлүмгө даярданайлы.